Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен мен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, сиздер Байбилим медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен бүгүн англис тили боюнча тартылып жаткан 12-чи сабагыбызды баштайбыз. 12-чи сабагыбызды баштаардан мурда сиздерге англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Biz англис тили боюнча видео сабактарыбызды ушул китептин негизинде тартып жатабыз. Эгерде сиздер кандайдыр бир темаларга түшүнбөй калган болсоңуздар, дагы да мыкты деңгээлде жакшы үйрөнмөкчү болсоңуздар, сөзсүз ушул китепти алыңыздар. Бул китептин ичинде көптөгөн пайдалуу билимдер бар, словарлар, сөздүктөр жана ошондой эле көнүгүүлөр бар, эрежелер бар. Окуп мыкты деңгээлде өздөштүрсөңүздөр болот, урматтуу достор. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерге кайрылсаңыздар болот: 709 28 75 71. Андай эмесе, урматтуу достор, биз сиздер менен 12-чи видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы англис тилиндеги бир нече суроолуу бөлүкчөлөрдү өтөбүз. Бул суроолуу бөлүкчө англис тилинде who, ким деген, андан кийин what, эмне, what kind of, кандай, whose, кимдин, кимдики деген сурама бөлүкчөлөрдү өтөбүз. Урматтуу достор, биз сиздер менен бир катарынан, бир четинен өтүп бара беребиз. Урматтуу достор, жакшылап көңүл буруңуздар. Биз англис тилинде сиздер менен ким дей турган болсок, who деген суроону беребиз. Who дей турган болсок, who десек ким болот. Who деген ким. Мисал үчүн, бул ким дей турган болсок, сөзсүз who дегенден кийин to be этиши колдонулат. Мисал үчүн, who is this? Who is this? Бул ким болот. Who is this? Бул ким. Андан кийин бул менин досум деп жооп бере турган болсок, this is my friend. This is my friend. Бул менин досум болот. Мисал үчүн, тигил ким дей турган болсок, дароо эле сөздүн башына коюлат сурама бөлүкчө. Мисалы, who is that? Who is that? Who is that? Тигил ким болот. Мисал үчүн, тигил менин эжем дей турган болсок, that is my sister. That is my sister. Тигил менин эжем болот. Андан кийин, ал эми сен кимсиң дей турган болсок, мисалы, сен кимсиң десек, who are you? Who are you? Сен кимсиң десек, мисал үчүн, мен инженермин дей турган болсок, I am an engineer. I am an engineer. Мен инженермин. Андан кийин, алар ким дей турган болсок, дароо who деген суроону коебуз. Who are they? Who are they? Алар ким? Алар менин досторум дейбиз. Мисалы, they are my friends. They are my friends. Алар менин досторум. Андан кийин, who is he? Ал ким? Ал ким дешибиз мүмкүн. Ал ким? Атыны сурашыбыз мүмкүн, жана ошондой эле профессиясын, кесибин сурашыбыз мүмкүн. He is a student. He is a student. Ал студент болот. Ал ким? Ал студент. Андан кийин, ал ким деп женский родду сурай турган болсок, who is she? Who is she? Ал ким? She is a driver. Ал айдоочу, аял киши. Мисалы үчүн, андан кийин, who is Асан? Асан ким дей турган болсок, Асан врач дей турган болсок, Асан is a doctor. Асан is a doctor. Асан дарыгер. Андан кийин, Бес ким дей турган болсок, Бес ким? Who is Бес? Who is Бес? Бес ким? Бес is an actor. An actor. Бес бул актер. Бес актер деп айтабыз да. Мына who деген суроого кыргыз тилиндегидей эле ушундай жооптор боло берет, урматтуу достор. Андан кийин, эми what деген, what десек, бул эки маанини билдирет, урматтуу достор. Биринчиси эмне деген маанини туюнтат, экинчиси болсо бул кайсы деген суроону туюнтат. Кайсы жана эмне деген эки маанини берет. Мисал үчүн, what is this? Бул эмне десе, this is a book. Бул китеп.
This is a book. Бул китеп деп айтабыз. Эми бул кайсыл китеп деп сурашыбыз мүмкүн да. Бул кайсы китеп дей турган болсок, кайра эле ошону what деген менен сурайбыз. What book is this? What дегенден кийин what деген сөз кайсы деген маанини берүү үчүн дароо ошо what деген сөздөн кийин колдонулат. What book is this? What дегенден кийин дароо эле book деген зат атоочу келе турган болсо, демек ошондо кайсы дегенди туюнтат. What book is this? Бул кайсы китеп? This is сынган кылыч, мисал үчүн. Бул сынган кылыч. What is that? Тиги эмне десек, that is a car. That тигил, that is a car. Тигил машина. What is that? Тигил эмне дей турган болсок, that is a sea. That is a sea. Тигил деңиз, мисал үчүн. That is a sea. Ал деңиз болот. What is this? Бул эмне? Мисал үчүн. What is this? Кайра эле. Бул эмне? This is an apple. This is an apple. Бул алма. This is an apple. What street is this? What дегенден кийин дароо зат атоочу келди, street деген зат атоочу келди. Демек бул жерде what деген сөз кайсы деген маанини туюнтат. What street is that? What street is this? This street is Чыңгыз Айтматов. This street is Чыңгыз Айтматов. Бул Чыңгыз Айтматов көчөсү болот. What university is this? What university is this? Бул кайсы университет? This is Арабаев. Мисал үчүн, this is Арабаев. Бул Арабаев университети болот. Андан кийин What market is this? Бул кайсыл базар? What market is this? This is Ошпазар. Мисал үчүн, бул Ошпазар. This is market Аламедин. Бул Аламедин базары болот же болсо. This market is Ошпазар. This market is Ошпазар. Бул Ошпазары. This market is Аламедин. Бул Аламедин базары. This market is Дордой. Бул Дордой базары болот. Мына ушундай кылып, демек what деген сөздөн кийин зат атоочу келе турган болсо, дароо анда кайсы деген маанини туюнтат. Ал эми what деген сөздөн кийин to be этиши келе турган болсо, is же are келе турган болсо, анда эмне деген маанини туюнтат. Андан кийин урматтуу достор, кандай деген суроого, бир нерсенин даамына, көлөмүнө, сапатына берилет. What kind of деген суроо берилет. What kind of дей турган болсок, бул кандай бир нерсенин даамына же көлөмүнө, сапатына, сыпатына берилет. Мисал үчүн, what kind of city is Bishkek? What kind of city is Bishkek? Бишкек кандай шаар? Чоң же кичинекей, жакшы, жаман дегендей да мааниде. What kind of city is Bishkek? Bishkek is a big city. Bishkek is a big city. Bishkek чоң шаар болду. Андан кийин, what kind of work is this? Бул кандай жумуш? What kind of work is this? Бул кандай жумуш дей турган болсок, it is a easy work. It is a easy work. Бул жеңил жумуш болду. It is a easy work. Бул жеңил an easy work. Бул жеңил жумуш болду. Андан кийин, сен кандай студентсиң? Жакшы, жаман, студентсиңби деп эми сыпатын сурап атабыз да. What kind of student are you? What kind of student are you? Сен кандай студентсиң? I am a good student. I am a good student. Мен жакшы студентмин. Мен жакшы студентмин болду. Эми андан кийин урматтуу достор, кимдики же бир нерсени кимге таандык экенин суроо үчүн, сурап билип алуу үчүн whose деген сөздү колдонобуз. Whose дей турган болсок, кимдики болот же кимдин. Whose book is this? Whose book is this? Бул кимдин китеби болот. Whose book is this? Whose десек кимдики, book китеп, is this бул болот да. Бул кимдин китеби. Андан кийин, бул кимдин идеясы дей турган болсок, whose idea is this? Бул кимдин идеясы болду.
Andan keyin this is my idea. Bu menin ideyam. This is my idea. Bu menin ideyam. Andan keyin bu kimdin ayalı deb turgan bolsa, whose wife is this? Bu kimdin ayalı? This is my wife. Bu menin ayalım. This is my wife deb ушинтип жооп беребиz. Andan keyin bu kimdin sumkası deb turgan bolsak, whose bag is this? Whose bag is this? Bu kimdin sumkası? This is your bag. This is your bag. Bu senin sumkan болады. Whose car is that deb turgan bolsak, whose car is that? Tigil kimdin maşinası? That is my car. Tigil menin maşinam boldu da. That is my car. Tigil menin maşinam. Andan keyin whose book is this? Andan keyin whose room is this? Bu kimdin bölmösü? This is her room. Bu al kızdın bölmösü boldu. Mına ушинтип урматтуу достор, биз сиздер менен дагы бир жолу айтып коем. Биз сиздер менен англис тилиндеги сурама бөлүкчөлөрдү өттүк. Алар биринчиси who деген экен. Who дей турган болсок ким болот? What дей турган болсок эки маанини билдирет экен. Биринчиси эмне, экинчиси кайсы деген маанини билдирет. Үчүнчүсү болсо what kind of десек кандай, дамына, көлөмүнө, сыпатына берилет. What kind of деген дамына, сыпатына, көлөмүнө, мына жана башка ушул сыяктуу нерселерге what kind of дегенди беребиз. Андан кийин кимдики деп таандыгын, кимге таандык экенин сурай турган болсо whose деген сурама бөлүкчөнү колдонобуз англис тилинде, урматтуу достор. Мына ушуну менен биздин 12-чи сабагыбыз аягына келип чыкты, урматтуу достор. Эгерде сиздер англис тилин дагы да мыкты деңгээлде өздөштүрүүнү кааласаңыздар, сөзсүз англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти алып, урматтуу достор, ушул китептин негизинде үйрөнө турган болсоңуздар, сиздерге сонун үйрөтөт. Ошондуктан бул китепти алыңыздар. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Кийинки сабактарыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Goodbye, see you soon.